кээ бирлер ушинтип атыптыр, бийлик ээлерине жалган айта берсе, кыйбат кыла берсе боло берет. Бул жалган туугандар. Саясатчыларды сүйлөй берсең эч нерсе болбойт, алардын аброю адал бизге дегендер бар экен. Ошентип жалган нерселерди айта берип, аларды жамандай берип, күнөөсүн топтой бересиз өзүңүзгө. Гыйба деген эмне? Гыйба бул зикрука ахака бима якрах деп эле айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир тууганыңдын эстейсиң, бир нерсесин эскертесиз, ал нерсени ал жактырбайт. Болду, ошону эле артынан сүйлөдүңүз, ошол гыйба. Отуруп эле анын күнөөсүн өзүңүзгө алып, соогуңуз менен алмаштырып бересиз да. Мээнет кылып, түнкүгө турган тахажжуд намазыңыз, ачкачылыгыңыз, орозоңуз, соопторду алып, бир саясатчыга берип атасыз да. Бекер эле. Анын күнөөсүн да алып атасыз. Ошон үчүн чыныгы банкрот ким дегенде, ошондой тоодой сооп менен келип алып, анан кайра сооптордун баарын таркатат адамдарга. Негизи муну сөгүп салган, муну тилдеген, муну ушактаган, дагы артынан сүйлөгөн, анан берет, анан сооп төгөнгөндөн кийин кайра алардын күнөөсүн алат. Ушул нерсенин кереги барбы бизге? Мына ал жеңил эле ушул сот тармакка отуруп алып эле, бирөөнү шыбап салса аны бөлүшүп, эл башчыларга болгон насыйха бузуу.